таламатты сактоо тармагы да. Анан ушул 500дөн көп айыл өкмөтүбүз бар. 539 ушундай. Анан көбүнчөсү дотацияда деп чыгышты да. Анан мен көчөгүнө ушу палатадан, парламентский угудан биз комитеттерден өттүк. Ошол эле социальный комитеттен өттүк, конституционный комитеттен өткөндө ушулар өтө чоң талкуу болду да. Анан бирок ушул далилдеп, мен өзүмдүн анализдерин берип, канча мына бүгүнкү күндө Минздрав боюнча бул 2019 жылы 4,5 миллиард сом каралган. А 2020 жылы 3 миллиард 700 миллион. Ошондо 1 миллиардка жакын сом жетпей атат да мамлекеттик жагынан. Ошондуктан башка булактарын, тараптарын карасак, ошол эле айыл өкмөттөрдөгү өзүнүн бюджети бар. Мына биздин урматтуу премьер-министрибиз да жакында айтты, ушул быйыл буюрса 40тай айыл өкмөт дотациядан чыгат деген мындай эмесин берип отурат да, прогнозун. Ошол дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдүн мындайча айтканда мыйзам чегинде өзүнүн жанагы ЦСМына жумшай турган статья болот да. Бүгүнкү күндө мисалы текшерүүчүлөр келсе, көп ЦСМдер, мына мен Кара Балта шаарынын ЦСМин эметип кеттим, мындай пример кылып. Жазып мындай ремонт кылып бер десе, айыл өкмөттөр же мэрлер мыйзам чегинде акчаны жумшай албайт. Анан мен көчөгүнү палатадан дагы айттым, мына врачтар Бишкекте врачтардын мындай деңгээли, мындай обслуживание оборудованиялары бар, заманбап, жакшы деп. Анан бирок элибиздин баары Бишкекке келе албайт да. Же Ошко мисалы. Ошондуктан менен бизде шаарда 3000дей сомду врачтарга доплата кылат местный бюджеттен. А эмне мен ушу так айтып көчөгүнү суроо берип отурам өкмөткө. Нарын, Талас, Сүкөлдө, алыс айбактагы врачтар врач эмес, только Бишкектен алыш керек. Ошол бу деген анан милдеттеме эмес, обязательно. Көчөгүнү ошол айрым депутаттар, коллегаларым ушуга мындай критика кылып айтты да. Буну деген анан Минздрав жүктөп коет, өзүңөр жасай бергиле деп. Бу деген тактап айттым. Бу деген көмөк көрсөтүп мындай право да, право, не обязаны, милдеттүү эмес. Ошол айыл өкмөттөр дотациядан чыкканда, өзүнүн акчасы бар болгондо, айыл өкмөттүн жетекчиси өзүнүн парламенти менен, айылдын кеңеши менен, чечимдери менен жумшай турган бир мыйзам чегинде статьясы пайда болот да. Себеп жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамдын милдеттемесинде мындай ден соолукту, саламатты сактоо деген жок экен да. Мен ошону кийирип атам бир эле сөз менен. Ошонун ичинде болсун деп. Мен Бишкек шаарынын мэрі менен да кезиккем, биринчи вице мэрі менен Алмаз Кушпакович менен. Анан сүйлөшүп айткан, бу деген не целевой. Булар өзүнүн городской шаардык кеңешинин чечими менен алып алганда бюджеттин бекитет. Сөзүңүзгө ыраазы. Ошондо жергиликтүү айылдык кеңеш же болбосо жергиликтүү бийлик өзүнүн дарыгерлерине жардам бере ала турган абалга жетсин деген. Ооба. Бул мындай болот да. Бүгүнкү күндө дотациядан чыгып акчасы бар болсо, берем десе да бере албайт да. Берсе бул бузулуу болот да, финансовый бузулуу. А биз ошону кийирип, эми үмүтүбүз өрнүгөбүз деп атабыз да. Ошол дотациядан чыккан айыл өкмөттөр ошолорго мүмкүн карап, мүмкүнчүлүгү болсо жардам берсе болот да, финанс же доплата же болсо. Ошол эле мына баарыбыз айтып отурабыз, канча медиктерибиз Россияга кетип атат, кадрлар жок болуп атат. Ошол мүмкүн мындай түрткү болот кичине токтогонго. Экинчиден болгон азыр оборудованиянын баары заманбап, кымбат да. Андан мурун муну актап сырдап өзүнүн эле ЦСМдин эмесин жасай алышпайт. Статьясы жок да, муну финансисттер туура түшүнөт да. Анан мен өтө ыраазымын, социальный комитеттин мүчөлөрү көчөгүнү жакшы талкуу болду. Ар кандай болду да, мындай бир колдон колдошкон жок.
Бирок анан аягында ошо 100дөй депутат колдоп берди, бирок 10 чакты депутат каршы болуп калды. Өттү биринчи окуудан. 2 комитеттен өттүк, биринчи окуудан коомдук угуулардан өттүк. Ушул мен ойлойм, айыл өкмөттөр бул мыйзамды күтүп отурат да. Эми сиздердин мыйзам долбоор ошол жергиликтүү кеңештерден, жергиликтүү элден, ошол жергиликтүү элди тейлей турган дарыгерлерден колдоо таптыбы азыр? Эми мындай да, биз баягы коомдук талкуу болгондо ошондой сунуштар өтө болду да, анан мына азыр дагы 2-чи, 3-чү окууда болот. Бирок мен ойлойм, бул кандай десем, бул бүгүнкү күндүн талабы, эртеңки күндүн талабы. Биздин баягы өзүңөр билесиңер, мен көчөгүнө дагы тактап айтып кеттим. 18-чи, 19-чу, 20-чы жыл региондорду өнүктүрөбүз дейт. Регион деген эң биринчиден биздин жарандарыбыз да. Жарандарыбыз десек эң биринчиден ден соолугу. Ошондуктан ушул быйыл дагы региондорду өнүктүрүп, балдарды коргоо жылы деп отурабыз. Ошондуктан бул түздөн түз мен ойлойм, Кудайым буйрса 2-чи, 3-чү окуусунда жылдын аягына чейин, жайга чейин кабыл алынса, биздин жергиликтүү бийликке, элибизге керектүү эле мыйзам долбоору бул. Демек, кийинки 2 окуудан жакшы нерселерди күтүп туралы. Ооба. Сиздердин бул демилгеңиздерди биз колдойлу деген аракетибиз бар. Себеби биз да ошол айылдан чыккан элдерденбиз, айылдын эле балдарыбыз да. Мен да ошо айылдан өскөм, айылдан. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Кудай буйрса, сизден бир сураныч. Ошол окуулар болоордун алдында, талкууга коердун астында биз менен байланышып коюп туруңуз. Биз муну толук чагылдырып турганга аракет кылабыз. Рахмат. Себеби бул мындай кичине түшүнбөстүктөр болуп, мен презентацияны чоң жасадым. Анан көчө күнү аябай чоң талкуу болду да. Мен 2-чи талкууга, 2-чи окуусуна абдан даярданабыз өзүбүз дагы. Болгон сын пикирлерге жооп бердик. Эми бирок мен сурандым. Болгон сунуштарыңар болсо, мыйзамдын талаптары ушундай жазганда, жазуу түрүндө бергиле, баарын карап биз кийиребиз. Мен жок дебейм да. Анан өтө үмүтүм чоң, 2-чи, 3-чүндө алып ушул мыйзамга мен өтө үмүтүм көп да. Элге, жарандарыбызга өзгөчө мына Бишкек шаар менен Ош шаарынын тургундары таарынбасын, бул жерде эми медициналык мындай деңгэл өдөө да, баягы клиникалар бар, Түрктүн клиникасы бар, заманбап оборудование баары бар. Анан эми биз баары эле Бишкекке келип көчүп келбейт да. Ошол биздин жарандарыбызга өтө түзмө-түз жардам бере турган мыйзам долбоору да. Рахмат, келип жардам берсеңер мен өтө ыраазы болом. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге да. Кичине окшоштубу?